5 жылга чейин узартсаңыз болот. Assalomu alaykum hurmatli Moskvada mekendeshlar, amansizlarmi? Sizlar men Moskva var tug'anlar. O'zingizlar ko'rib, mana uchurda biz MCK Avtozavodskaya Moskovskiy Centralniy Kolcho. Bu yerga kelganimizning sababi o'zi negizi ko'pdan beri bayag'i bizden tug'anlarni, ayriqcha migrant tug'anlarni qiziqtirgan so'rov, dokumentin so'rovi o'tib ketganda qanday qilib oşol dokumentin o'tib ketgan so'rovini qanday registratsiya qilsak bo'ladi, je qandaydir bir yo'ldori bormi, chegaraga chiqmay turib qilsa bo'ladi, je chegaraga chiqib kelish kerakmi so'zsiz, so'rov o'tganga shtrafi qanday, oşolar bo'yicha bugun bayag'i Avtozavodskaya metrosundagi jigitlar bilan keyingi сөйлөшүп кетели деп келдик туугандар. Себеби биздин мекендеш туугандарыбызга ошол кичине болсо дагы жардам болсун, ошол бөтөн жерде жүрөбүз, документке сак болуп жүрөлү, себеби акыркы күндөрү текшерүүлөр көп. Ошондуктан иштейбиз деп келгенден кийин документти да тактап жүрөлү. Бирок тилекке каршы көбүнчө ушундай болуп атат, баягы эсибизден чыгып калат, кээде кол тийбей калат. Ошол себептен биздин документтердин дагы суроктору өтүп кетип атат. Ошолорго кандай чара көрүп, кандай кылсак болот? Чегарага барбай кылыштын жолдору бар, ошолор жөнүндө дагы сүйлөшүп кетебиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Мына Автозаводская метросунан чыкканда, азыр биз МСКдан чыктык. Өткөндө наргы метродон чыкканбыз. Метродон чыкканда биринчи выходтан чыгып туруп эле солго бурулабыз, анан биринчи светофордон дагы солго бурулабыз. Ал эми азыр Автозаводская метросунан түшкөндө мына жолдун берги бетин өтөбүз. Мына жерден вход бар. Ушул жерден чыгып эле мына жолго салабыз. Биринчи поворот эмес, экинчи повороттон бурулса, ошол жерде баягы чайхана бар, Азия деген. Ошол чайхананын алдынан жигиттер күнүнө рейс кылышат, Москва, Казакстан катташат. 5 посредник өздөрү жардам берип, колдон келген кызматтарды ошол жерде өткөрүшүп, кылышып, өздөрү 5 посредник алып барып, алып чыгып келишет. Андыктан азыр ошол жерге барып, сиздерге дагы колдон келишинче пайдалуу маалымат алып бергени аракет кылабыз туугандар. Андыктан до конца биз менен болуңуздар. Видеого лайк басып, подписка болушту унутпаңыздар туугандар. Себеби биздикилер 90% көрөт экен, подписка болбогондор көрөт экен. Андыктан подписканы дагы басып кетиңиздер. Лайкты дагы аябай бассаңыздар, бизден колдон келген жардамды сиздерге видео кылып чыгарганы аракет кылабыз. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Анда туугандар, сиздер менен ошол баягы документтердин сроку өткөн маселе боюнча биз ынтымак менен сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолуктар жакшы? Рахмат. Каттап атасыңарбы? Амансыңарбы? Жакшы. Бизге өтө көп биздин туугандардан суроо келип атат да. Баягы суроо өткөн миграционный качан суроо өтөт, регистрациянын суроо өтөт. Анан көпчүлүк суроо баягы кээ бирлер чегарага чыкпай эле ушул жерде эле бүтүрүп атат экен го деген суроолор болуп атат да. Ошол боюнча кичине маалымат берип кетсең. Ассаламу алейкум, мекендештер. Биз дагы эле ошол элдин кызматындабыз. Кимге чыкты кирди керек болсо, чала бересиздер, келе бересиздер Автозаводскийге. Ошол эң туура маселе болуп атат. Комментарияга чалып сурагандар өтө көп болуп атат. Основной ошол кайсыл убакта кирди чыкты кылыш керек. Мисалы, жаңы миграционный карта Кыргызстандан же границадан алып келгенден кийин миграционный карта 3 ай деп жазылат. 3 ай деп жазылат. Бирок 30 күндүн таможенный союз 30 күндө. 30 күндүн ичинде регистрацияга туруш керек. Если ишке кирсеңиз, сиз биринчи күндөн баштап эле иште кармалып калса, штраф кылат да. Биринчи күндөн баштап эле регистрация болуш керек. А негизи 30 күндүн ичинде спокойно регистрация жасап алсаңыздар болот. Чтобы срок өтүп кетпеш керек. Срок өтүп кетсе штраф кылат же койбой коет. Кайра кирди чыкты кылышыңыздарга туура келет. Андан келип 3 айга регистрация коесуздар. Квартирага ким жакшы регистрация жасаган болсо, квартирага регистрация койгондон кийин ошону дагы заранее аракет кылыңыздар, чтобы срок бүтүп калбасын, чтобы договор алыш керек, иштен алыш керек, же башка жактан алыш керек. Ошого заранее аракет кылыш керек. 2 жума, 3 жума, мисалы договор сатып алсаңыздар деле жок дегенде 2-3 күндө базага кирет. 2-3 күндө чыгат ал. Если иштен бербей калса дейм, айла жоктун иши да бул. Ошон үчүн заранее аракет кылыңыздар. Ошол жок дегенде 1 жума, 2 жума, 10 күн калганда бардыгын жасап, как положено продление кылсаңыздар болот. Основной бул көп суроо болуп атат. Биз трудовой договор менен эле кирди чыкты кылбай эле узартса болот экен го.
Неге андай деп атасыңар деп көп суроо болуп атат да. Бул трудовой договорду мисалы жаңы келип квартирага же ишеничтүү жерге регистрация коюп, жылда продление кылып, регистрация базада болсо, просрочный болбосо, жыл сайын узартсаңыз болот. Эч жака кирди чыктысы жок эле. 5 жылга чейин узартсаңыз болот. Ар жылы официальный трудовой договор алып, ишеничтүү регистрация жасаган жерлерге жасатсаңыз болот. Же квартирага 5 жылга чейин узартсаңыз болот. Кандай моментте границага кирип чыгасыз? Ошондой срогу өтүп кетсе, успеть этпей калсаңыз, ФМСте дагы штраф болот. Негизи койбойт ФМСте. Миграционный 30 күндөн өтүп кетсе, сразу кирди чыкты кылып, кайра башынан коюш керек. 3 айдан өтүп кетсе коюш керек. Же срогу өтүп ар кимге регистрация жасатып атышат. Өзү негизи тууру жолу муну границага кирип чыгып, анан 3 айга, 9 айга кылып продление кылып жүрүш керек. Азыр эми көп эле ошол кайрылгандар өткөндө биз депорт боюнча айтканбыз. Депорт боюнча, золотой корона боюнча, штраф боюнча бардыгын текшерип бердик. Ушундай суроолор көп болуп атат, ошон үчүн ушу суроолорго жооп берип кетейин дедик. Өтө жакшы. Демек туугандар, биринчи эле ошол срогуну караш керек экен, экинчиден ошол продление кылганда трудовой договордагы официально ошол базада болушу керек, ошол таза трудовой договор менен гана узарат. Анан трудовой договорду да бир айта кетейин. Мисалы, ар ким документ жасагандардан трудовой договор алсаңыздар болот. Ол биринчи эле базада болот да, а кийин базада болбойт. Мисалы, сиздер Сбербанктан алсаңыздар болот. Кимге трудовой договор квартирага хозяйны коюп берем дегендер көп да. Ошолорго трудовой договорду Сбербанкка кирип эле минимальный зарплатаны тандап туруп, мисалы 20 000 болсо, алар 2 000, 3 000 айына чыгарып берет. А 2 000, 3 000дан айына төлөп турсаңыз, ошол трудовой договор сизге эң жакшы ишеничтүү болот да. Ал трудовой договор менен сиздин пенсияңызга акча топтоло берет, кийин пенсияга чыкканыңызда ошол аркылуу пенсияга чыксаңыз да болот. Тууру жолу ушундай болот. Демек Сбербанктан да турласа болот. Турласа болот, алса болот. Мынакей туугандар уккандай, мына трудовой договорду демек Сбербанктан турлай турган жолу да бар экен. Аны да колдонуп көрүңүздөр, Сбербанкка да кайрылып көрүңүздөр. Анан эгерде ошондой срок өтүп кеткен, штрафы бар, чорный списокто болсоңуздар, ушул жигиттерге кайрылсаңыздар, колдон келсе жардам берип, чегарага алып чыгардан алдын жардам беришип, текшерип, алып чыгып келишет. Кудайым буйруса ошол кайрыла бересиздер, номерлерди жазып коебуз. Ошол Автозаводская метросунан биринчи выходтан чыкканда көрсөтүп койдук. Ошол где-то 2 мүнөт 3 мүнөт эле пешком келип, кайрылып, чегарага эсен-аман чыгып келе бересиздер. Андыктан сиздерди ишеничтүү чегара кызматы менен дайыма камсыз кылган биздин ынтымакты ушул экранга коюп койгон номерлерге кайрылып, анан айта кетчү нерсе, WhatsApp'тагы номерлерге чалыңыздар. WhatsApp'ка сөзсүз жооп беришет. Жооп бербей калсак, жазып коюңуздар, сөзсүз жооп беребиз. Жооп берет. Андыктан аман болуңуздар, туугандар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, туугандар. Аман болуңуздар. Чоң рахмат. Отурсаксыздар, рахмат.